жакшы окуу деп, жакшы ырчы болосуң, бир тыштабаа бул окууну деп көп айтты. Аябай актерский болгон экен да, кыргыз көйнөк кийип алып, алып баруучу болуп, мындай анан ал учур өзүнчө чоң бакыт. Андан кийинки учур андан чоң бакыт. Эч ким тери жамынып мындай кийим чыга элек. Ошондой кийим тигели деп анан кошунанын күчүгү сүрөт. Тутмалап барып жулуп келдим дагы кайра киши айырбай салып анан жамап анан ошо клипке тартылган баардык балдардын баарын, то есть ким ошо клипке тиешеси болсо, ошонун баарына ийгилик алып келди. Ошол учурда да болот да, ушундайды көрөрмөн талап кылып аткан, жакшы сөзүң менен, жакшы мамилең менен ал сени сыйлап, урматтап келип татат да. Аны ошол ырчынын кеси ушул да. Сүйүүгө толгон бала, мээримге тойгон бала эч качан жаман нерсеге барбайт. Негизи жакшы деле, жаман деле деген адам жок. Жакшы да адам жок, жаман да адам жок. Эң биринчи ортодо биз деген сезим жасаш керек. Бул ар бир нерсе, ар бир сыноо деп атпайсызбы? Сыноо деле мындай өзүңдүн көз каранды да. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары, сиздер менен мен Кылычбекова Акнур. Бүгүн жакшы кызыктуу маек куралы деп отурабыз. Бүгүн менде конокто биздин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер, көп кырдуу талант Сезбек Искеналиев агайыбыз конокто. Саламатсызбы, Сезбек байке? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Баары жакшы. Көрөрмандарыбыз менен учурашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, ардактуу, урматтуу ушул программанын көрөрмандары, жана албетте өзүмдүн көрөрмандарым, сиздер менен ушу жайдын саратанында Саймадан мыкты үй интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Эшиги ысык болсо дагы баарыбыздын жан дүйнөбүзгө бир жагымдуу эфир тартуулайлы деп, жан дүйнөбүз менен жакшылап бөлүшөлү деп, жаңылыктар менен бөлүшөлү деп, Акмөр экөөбүз сиздер менен бүгүн баарлашууга, сиздер менен жакшы бир жаңылыктар менен бөлүшүүгө даярдандык, бел бууп туруп. Бир жумадан бери даярданып, жолуга албай жүрүп, сиз бүгүн убакыт таап келип бергениңизге рахмат, Сезбек байке. Маекти алгач эле бала чагыңыз, ата энеңиз, кайсы жердин кулунусуз, ушул жөнүндө баштайлы деп турам. Мен өзүм Нарын областынын Кочкор районунда мен төрөлүп өскөм. Балалыгым ошол Кызыл Дөбө айылында эле боз топуракта чоңоюп, суу кечип, могу кыр сөгүмө чейин баягы кесилип, эл катарлап, таманым жарылып дегендей ошого эле койдун майын шаап, сары майдан шаап эле чыгыс ошентип чоңойгон балам. Балалыгым аябай жакшы өттү. Мен мындай бактылуу балалыкта эле жашадым деп эсептейм. Мен ата энем аябай ыраазы болом, ушундай ошо балалыгымды ушундай бир жакшы кылып, ошо жакшы өткөрүп берди да балалыгымды. Эч нерседен кем кылган жок. Баары өз орду менен өттү. Урушкан жок, талашкан жок, мындай азыркы тил менен айтканда мына көп травма кылган эмес мени. Мындай сонун айтканымды айткандай кылып беришчи, каалаган оюнчугумду алып беришчи. Анан өзүмдүн ушу кесибиме жараша дагы ошо айылдан баягы талантым ошо айылдан ачылды да. Концерттерде катышып, ыргесилерде кароолорго катышып, мен ошол жөндөн дагы мындай мектептеги күнүм дагы ушундай бир жакшы өттү да. Мектеп бала бакчадан эле ошол өзүм аябай активный элем. Ырдап, ошо бийлеп, ошонун баарын барып ошо жашоом ошол бир балалыгыма дагы мындай мектептеги учурум дагы мындай бир сонун өттү деп эсептейм. Жакшы. Аябай балалыгыңыз жөнүндө сонун айтып бердиңиз. Негизи чыгармачыл адамдар же ата жагынан же апа жагынан таланттуу ырдагандардан өтөт го. Сизге кимисинен өттү эле? Талант жөн эле
болбойт да. Значит, буга чейин дагы биздин жашоого чейин дагы менин ата тегим болгон да. Ошолордун бирөөндө сөзсүз бир таланттуу адам болгон. Ошол баягы генде деп коет го, генде. Ошон үчүн ошол баары бир мисалы келет экен да. Ошол талант кайра кайталанып келет экен. Анан мисалы мындай эсептеп келсек, биз жети ата менен эсептеп атпайсызбы? Жети атадан деп элечи. Жети чоң апа бар, жети тайата бар, жети тайыне бар, ошо менен ошолордун бирөөндө сөзсүз. Алардын да салымы бар да, бул мен ушул баягы бир тукумда турабы, алар дагы. Ошолордун бирөөндө ушундай бир таланттуу адам болсо сөзсүз түрдө кайра ошо генден келип чыгат экен. Мен ошентип азыркы оюм ошондой да, ошол. Анан мен буга чейин апам жактан өттү деп ойлочумун да, ырчылык. Себеби мен ырчылык кесипти апам мен ырчылык кесипти тандаганда апам аябай сүйүнгөн да. Өзү келип окутуп музыкалык окуу жайга. Өзү келип ошол сүйүнүп менен кошо окуучу да мындай айтканда ар биримди карап жакшы оку деп, жакшы ырчы болосуң, бир тыштабаа бул окууну деп көп айтты. Анан кийин киного тартылып калдым. Киного тартылганда дагы аябай сүйүнүп ушунча кубанды да. Анан кийин көз өткөндөн кийин барып карасам, мен ар бир ийгилигиме аябай сүйүнүч да, кубанып, чыргап. Анан кийин ошо көз өткөндөн кийин барып сүрөттөрдү карап отурсам, эски сүрөттөрдү карасам, көрсө ушу жаш кезинде мындай аябай активский болгон экен да, кыргыз көйнөк кийип алып, алып баруучу болуп, мындай анан ошондо аябай өз ичинен тилек кылган болуш керек деп ойлойм, ушу бир балам ошо өнөр адамы болсо деп тилек кылган болуш керек деп ойлойм. Анан кээде баягы жакшылыктарда апам ырдап койчу. Анан мен азыр ойлоп койдум, балким ушул тай жагымда бир өнөр адамы болгон болуш керек деп. Жакшы. Анан сиздин аябай популярдуу болуп турган убагыңызга келейин да. Селкиге, андан кийин Саратан, Мына Минтип, ушул ырларыңыз аябай популярдуу болду го. Ошол кезде мен мектепте окуп жүргөн кездерим эле жанагындай терлерди кийип алып аябай ырдап чыктыңыз эле. Ошол кезге бир кайтпайлыбы Сезибек байке? Кандай популярдуулукка жеткендеги сезимдериңиз ошондо кандай мындай эсиңизде калды эле ошол күндөр? Ал күн эми кандай? Баягы жылдызым жанды да, ошол учурда да жылдызым жанды, калың элге таанылдым. Ошо 2006-жылдан баштап деп айтайын. Ошол учурда кино тармагына аттандым, Боз салкын чыкты. Анан ошо сиз айткан Селки, Эсимде, Бейтаныш деген, Саратан, Жалгыз гүл чыгып аткан ырларым мындай. Бир ошол учурда негизи эле өзү бир кыргыз шоу бизнесинде аябай бир жаңылык болгон да, биз ырдап чыкканда. Анан мен болсо ошо тери жамын алып чыккан, Айнур эже деген Сакиш Айнур эже айткандай 18 суурдун терисин жамып чыккан баатыр дегендей. Анан эми кандай десем, ал учур ар бир нерсенин өзүнүн бир ар бир учурдун, ар бир убакыттын, ар бир мүнөттүн өзүнүн бир чоң эсте каларлык нерселери бар. Анан мен ал жерге кайрылганда деле кандай десем, ал учур өзүнчө чоң бакыт. Андан кийинки учур андан чоң бакыт. Учурдагыбыз чоң бакыт. Дагы чоң бакыттар алдыда күтүп турат. Чоң ийгиликтер. Эң кызыктуу момент айтып бербейсизби? Көрмандар, мындай жаңы аябай популярный болуп аткан кездеги эсиңизде калган окуя көрмандар менен. Эме көп эле болду, андай учурлар көп эле болду. Мисалы бир нерсе айтып кеттим да, ошо эми терини сурап калбадыңызбы? Бул Селки деген ырга атайын тигилген кийим эле. То есть Селки деген ыр 2005-жылы мен концертим болгон, алгачкы концертим. Кыргыз драма театрында шоу-кез концертим. Анан ошол Селки деген ырды жазып, мен жүрөккө жүрөк депчи. Ошол ырым жазып, анан жазында клип тарталдым. Бул деген кичине башкачараак кылалы деп замир илип келгемде. Эч ким тери жамынып мындай кийим чыга элек, ошондой кийим тигели деп анан
ошону кийип чыккам тигип. Анан ал жерде суурдун териси да негизи. Чөндөөлөй деп коет го баласы суурдун баласына кооз болот эмес мындай. Сомбатка ошону менен көп киши аны карышкыр деп ойлошот. Бирок анан ошону кийип алып анан кышында баягындай тери издедики. Мен байкем өзү тери менен иштейт. Анан ушундай тери таап бергиле срочно деп концертке тиктиришибиз керек деп. Анан тиктик баягыны. Тиккенден кышында ашатыш оор экен да. Анан май анан жыты киши тура албайт. Анан эптеп ашаттык баягы майлардын баарын кырып тазалап ашаттык. А бирөө ошону жыты кетпей койду да. Анан эптеп кийип анан тим эле киши тура албайт сасыгынан. Анан эптеп ырдагам. Анан клипке тарттык, баягы ичиндеги жана кийимдердин ички немеси болот го мындай. Тигип коет эмеспи ичине дагы эмне деп коет. Табир Жок, ичинен тигип коет эмеспи? Пальтонун деле ичинен ошонусу май болуп калган. Мен десем. Жай келсин деп анан жай келгенде кичине какшытып коелу деп анан короо илип койгонбуз. Илип койсо кошунанын күчүгү сүрүп кетти. Тутмалапсың. Барып жылып келдим дагы анан кайра киши айырбай атат анан жамап анан былтыр эле ошол как раз жакшы сактаганбыз да. Анан былтыр ошо эмне болуп неме тигип билбейм, күбө жеп кетип анан ыргытканга туура келди. Аябай сиздердин фишкаңыздар болду да. Мисалы үчүн мен деле канча жыл өткөндөн именно ошо жагынган. Анан негизи эле ошол селкидеги селки мен аябай жылдызымды жандырды. Ошондогу клипке тартылган, клип эсиңерде да. Ошо клипке тартылган баардык балдардын баарын, то есть ким ошо клипке тиешеси болсо, ошонун баарына ийгилик алып келди ошол клип. Ак жолтой болду, ак жолтой болду. Ооба. Жакшы. Анан сиз чыгармачылыкта 20 жылдын тегерегинде жүрөсүз да, ушул тармакта көп ырлар жаралат, бирок ар бири хит болбойт да. Анан сиздин баамыңызда 20 жылдан бери тажрыйбаңыздан адамдарга кандай ырлар сиңимдүү же кандай ыр хит болот деп жыйынтыктап же балким ойлойсуз? Мисалы мен эмки жылы 25 жыл болот да, ырдап чыккан. 2001-жылы ырдап чыккам мен. Эң биринчи ошол биринчи эл астына ырдап чыккандарым ошол күндөн бери эсептесем, ошо эмки жылы 25 жыл болот. Ошого да даярданып атабыз, Кудай буйрса. Анан эми жанагы неме деген сөз бар да. Музыка бул жан дүйнө акыбалы да. Музыка ошо музыка ошондой эле мындай учурду да болот да, ушундай ырды көрөрман талап кылып аткан учур болот экен да. Ошону учурду кармап калсаң, ырың жакшы хит болот экен. Эгерде аны үчүн кармай албасаң, ал учурду сезе билбесең, анын мындай кадарда ыр болуп кете берет экен. Анан ырдаганда деле ошо ырды сен жан дүйнөң баягы жүрөктөн чыккандар жүрөккө жетет дейт. Жүрөктөн ырдап берсең, анан көрөрманына жагат, угарманына жагат. Жакшы. Сиз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти болдуңуз да. Өзүңүздүн мындай ордуңуз бар чыгармачылыктачы. Сезбек Искеналиевден атыңыз таанылган дегенде, анан ушул ийгиликке сизди кандай сапаттарыңыз жеткирди деп ойлойсуз? Жеке адамдык сапаттарыңыз. Жеке адамдык сапаттарым болгондо балким кичпейилдигим, балким мындай ар бир адамга болгон бир жылуу мамилем. Мен мындай баягы немеде бар го, жылдыз оорусу деп айтып коюшат го мисалы. Ошол оору мен оорубаганым деле болуш керек менимче. Ошол алып келди. Анан албетте мен окуган билимим ушу музыкалык тармакта, тажрыйбам, ошол эмгегим ошо кино тармакта болобу, кайсыл чыгармачылыкта, ошо кайсыл чыгармачылыкта кайсыл жолдо жүрсөм, ошол жакта мен талыкпай иштейм, андан рахат алып иштейм да. Ошону болуш керек. Сиз ушуга кандай дейсиз? Сен эмнени жакшы көрсөң, ошол тармакта иштесең ийгилик жаралат дегенге. Туп-туура. Себеби ар бир нерсени сүйүп жазаш керек. Сүйүп жазаш керек. Бир нерсе бир жазсаң дагы ошого жүрөгүңдү, жан дүйнөңдү
салып, ошону сүйүп, ошону аздектеп, ошого жакшы энергияларды салып өтсөң албетте ал сага ийгилик алып келет. Ошол эле башка кесип болгондо деле эми кайсыл кесипти ар бир кесип ардактуу деп айтылат го. Ошондой эле баардык нерсени жан дүйнөң менен мындай баягы орусча айтканда от души жасасаң баары жакшы болот. Баягы орустар деле айтып го. Делай с любовью дейт. Тамак жасасаң да чын жүрөгүң менен жаса, сүйлөп атсаң да чын жүрөгүң менен сүйлөш. Мындай эмне оокат кылып атсаң, жумушуңа деле ошондой жакшы мамиле кыл, мисалы үчүн ошонун баарын кылсаң эле кесибиң ошончолук немесин жыйынтыгын берет. Анан ага өзүңдүн кызыкчылыгыңды коюп, анан мындай өзүңдүн жеке кызыкчылыгыңда өзүңдүн пайдаңды издеп эле, анан ачка болуп эле, андан мындай күмөн санап эле бир жаман немелерди кыла берсең, албетте ал кесибиңде эле арты болбой калат. Ошол. Сиз азыр мага жооп берип жатып, жылдыз оорусу менен ооруган эмесмин деп айттыңыз да. Сиз такыр ооруган эмессизби? Ошол билбей калдыңыз. Байкабай өтүп кетти. Байкабай баягы неме айткандай, подростковый возраст кандай өттү эле дегенде, ой биздики деген көк жуук менен өтүп кеткен дегендей кыргыта чапчы депчи. Азыркылар эле башталды деп коет. Анысы кандай биздин ошондой эмне болуп өтүп кеткен өзүм деле билбей калдым. Анан сиздин Бирок неме көрөрмандарым же жолуккан адамдарым же болбосо бир чыныгы көрөрмандарым бар да, ошолор деле байкамак да. Анан сизде болгон жок. Мына коллегаларым мисалы ошол сенде болгон жок деп айтышат да. Ушул баягы эле болсоң ошо бойдон эле жүрөсүң. Мисалы мында 1-2 күн мурун бир тойго барып келдим да. Тойго барсам, той ээси мени эмне үчүн чакырыптыр? Биринчи албетте ырларым үчүн, баягы шаңдуу болгон үчүн, экинчи той ээси келип айтып атпайбы. Мен спорт ордосунан дейт. Ошондо шашып кетип баратсыз дейт да. Той ээси менен улуу бир той. Ошондо сиз шашып кетип баратсыз дейт. Анан биз аркойбузду элек дейт да. Аркойбузду элек. Анан келип неме келинчегим боюнда бар эле дейт да. Анан баса албайт дейт. Уже ай күнүнө жетип калган деп атат да. Анан сүрөткө түшкүсү келип атат. Анан коем деп барып атайын сурансам, ошо жолдон жүгүрүп келип сүрөткө түшүптүрмүн. Анан кайра кетип ошого ыраазы болуп калыптыр да. Ошо ыраазычылыгын аябай айтып атат. Мен ошонуңуз мен аябай эсимде калды депчи. Ырыңыздан дагы мен ошон үчүн чакырдым деп күлүп атпай, адамгерчилигиңизге рахмат депчи. Анан мен аны унутуп калдым да. Балким ошондой жакшы нерселерди балким көп кылгандырмын. Ошону менен көрөрмандарыма мындай жакшы эсимде ошондой нерселер менен калгандырмын. Кээ бир адамга ошентип каласың да. Жакшы сөзүң менен, жакшы мамилең менен, дагы эмне, жакшы кылган ишиң менен, жакшы ырларың менен, ошентип эл оозунда жашагандан кийин, эл көзүндө жашагандан кийин мындай дайым аракет кылам да. Ошол көрөрмандын көңүлүн орто албайын, ошол туура эмес кылып албасам экен депчи. Мындай болду себеби сени сыйлайт, сени угат, сага кол чабат, сенин концертиңе акча алып келет, жакшылыгына чакырат. Ал сага болгон сый да. Анан мен ошону дайым мындай сыйлап да, ошол мен дагы ошол мамилени, ошол өзүмдүн мамилем менен, жакшы сөзүм менен, же жакшы дагы кандай жакшы ырым менен мындай кызмат кылгым келет, актагым келет. Болду эле сиздин маанайыңыз жок, мисалы да, анан көрөрмандар сүрөткө түшөлү же ушундай сизге келгенде мындай жок деп койгон. Жок, андай болгон эмес. Шашып кетип калган мисалы. Эми балким болгондур, шашып кеткен болгондур, бирок мен дайым аракет кылам ошо. Сүрөткө түшкөнгөчү. Анан мындай маанайым жок болсо дагы, мен маанайым жок деп коелу, мисалы. Мен ичимде сызып отурайын да, мисалы, же таарынып отурайын. Ал нерсени мен көрөрманыма эмне үчүн көрсөтүшүм керек? Ал сени сыйлап, урматтап келип атат да. Мен ошол ырчынын кеси ушул да. Баардык нерсени жутуп коюп туруп анан кайра сыртыңда жалтырап туруп чыгып беришиң керек. Бул Ошондо сиздин оюңузча ырдап эле койбой, көрөрмандар менен жылуу мамиле түзүү дагы ырчынын милдети. Бул өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Милдеттүү эмессиздер балким, бирок маанилүү бул нерсе. Жакшы. Анан сиздин билимиңиз жөнүндө сурагым келип атат.
окууну аяктагандан кийин ар бир адам жогорку билим алат го. Сиздин жогорку билимиңиз кайсы тармактарда билим алдыңыз эле? Мен өзүм ошол орто мектепти бүтүп келгенден кийин Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайды бүткөм. Аны бүткөндөн кийин азыр университет болду. Бүүсары Бешналиев атындагы университеттин азыркы биз учурда искусственный институт деп айтчубуз. Институт эле да. Анан ошол жерден менеджерди бүткөм. Менеджер продюсер кесибин. Былтыр болсо ошо Юракадемиядан кесип алдым, диплом алдым. Анан психологияны бүттүм. Ошондо сизде 3 диплом барбы? Ооба. Аябай сонун турбайбы? 3 диплом мен үчүн мындай. Менде бир эле диплом бар да койбойбу. Психология жөнүндө азыр биз кадр сыртында да бир аз сүйлөшүп калдык да. Сиздин ушу чыгармачылыктагы ийгиликтериңизге, балким жылдыз оорусу менен оорубагандыгыңызга, ар дайым ушундай позитивдүү болуп жүргөнүңүздү көрөбүз да биз. Ошо билимиңиздин таасири абдан чоң болуш керек э? Мен акыркы 5 жылда эле окудум психологияны. Анан ал өзүм үчүн, биринчиден өзүм үчүн окудум. Айлана чөйрөм үчүн окудум. Чыгармачылык үчүн окудум. Бул кесипти. Мага бул кесип аябай жакты. Азыр мен кээ бир адамдарга дагы өзүмдүн ошол жан дүйнө акыбалым менен бөлүшөм. Алар дагы жыргап калат. Деги эле адамга жок, акча төлөп эле жөн эле бөлүшөм. Аябай сонун турбайбы? Сизге жазышпасы болду. Анан келип бөлүшүп, коорашып, жан дүйнө акыбалын аны сезип, ага жакшы бир акыбал тартуулоо мен үчүн сыймык. Анын ошол учурдагы акыбал менен бөлүшүүсүн дагы жардам бер. Негизи эле мен ойлойм ушу бул жашоого биз ошо адамдарга жакшы акыбал тартуулоо үчүн келгенбиз да. Эң чоң бул адамдын бул чоң мисалы. Анан ошо психологияны бүткөндөн кийин ошол биз жараткан Алланын, Кудайдын сүйүүсүн ар бир адамга жеткириш үчүн келгенбиз. Ошо биздин эң чоң миссиябыз ушул да. Ошону деген анан ал сенин көкүрөгүңдө ошол сонун энергия, сонун жакшы акыбал, мисалы Кудайдын сүйүүсү сенин могу көкүрөгүңдө, жүрөгүңдө ташкындап турса, аны адамга бөлүшүү бул чоң бакыт да, туурабы? Ошон үчүн мен ошону кийин келгенден кийин түшүнүп, азыр огошуп ар бир адам менен болгон мамилем мурун кандай болсом, балким азыр андан да өтүп мамилем, адамга болгон мамилем дагы өзгөрдү. Жакшы. Ошо психология жөнүндө суроого отурулай эле. Мен да суроо бергим келип атат да. Адамдарга азыр эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Адамдарга негативдүү адамдар көппү же позитивдүүлөр көппү? Сүйүү жетпейт. Сүйүү жетпейт. Көп жылдан бери эле психологторго бергенде деле ушуну эле айтышат да, сүйүү жетпейт депчи. Эмне себептен сүйүү жетпейт деп ойлойсуз? Эми ал жерде ошол адам менен сүйлөшүш керек да. Ата-энесинен сүйүү жетпей калышы мүмкүн да, негизи. Ал ага чейин эми ата-энесинде өзүндө сүйүү жок болсо кантип берет бак ошо ата-энеси делечи мисалы. Анын ата-энесинде болушу мүмкүн. Ошол нерсени таап, анан сүйүү жетпеген бала, мээримге тойбогон бала кийин ошону издеп эле анан ар кайсы нерсеге чалынып, ар кайсы иштерди кылып, өзүн таппай, карайлап жүрүп эле анан калат да. Ошон үчүн сүйүүгө толгон бала, мээримге тойгон бала эч качан жаман нерсеге барбайт. Сиз ушу психологияда окуп, психология жөнүндө мындай адамдын жакшы жактары, жаман жактары, позитивдүү жүрүү деген толтурат эми. Кандай мындай? Негизи жакшы деле, жаман деле деген адам жок. Жакшы да адам жок, жаман да адам жок. Кудай жараткан эле адам бар. Жакшы. Негизи биз баарыбыз көрүп калганбыз да, же жакшы же жаман деп. Талдап көрүп калганбыз да, жакшы жагын эле бир кишини жакшы жагын көрө берсеңер, ошонун жакшы жактары көрө баштайт, жакшы жактары чыга баштайт. Анан бир кишини жаман көрө берсеңер, жаман жактары эле көрүнө берет. Анга жинин келип, кыжырын келип, ошол нерсе көбөйөт. Фокусту эмнеге койсоң ошол көбөйөт да. Анан Сезбек
Байке аябай жакшы болду психология жөнүндө суроо. Бул жөнүндө негизи бир өзүнчө 1 саат талкуу кылсак дагы боло берет да. Анан азыр сизде акыркы чыгармаңыз «Унутулбайт сезимден» деген чыгармаңыз жарык көрдү. Ошонун жаралышы жөнүндө кандай болуп чыгарма жаралды? Эми «Унутулбайт сезимден» деген чыгарма сөзү Жылдызбек Турсунбаевга таандык, акын. Анан алыр дагы мындай өзүнүн бир немеси бар да, мындай. Алырдын ичинде көп нерсе айтылган. Ыр деген ушундай болуш керек да, бир окуяны чагылдырып, жакшынакай мазмундап, мазмунун жакшылап жеткирип, элге тартуулоо да. Анан ал жерде ошол 80-жылда, азыр 80-жылдагы стиль эми ошол учурдагы кийим кече, чач, мындай ушун стиль деп коелу да, вообще кино мисалы үчүн деп коелу, же кыймыл, ошонун баары ошол ырдын сөзүндө камтылган. И ошол учурдагы кайсыл ырлар хит болгон, кайсыл ырчылар, ошолордун баары камтылган. Анан ошол стиль азыр мындай классикага айланып калды да ошол стиль, туурабы? Мындан мунга жашап келатат. Анан ошол нерсени эле чагылдырып, кичине элге тартуулап коелу деген эле тилек. Ошол камтылган. Демек 80-жылдагы кезди сиз азыр кайра элге тартып ошол айтып берип атам. Айтып берип атам 80-жылда ырдын сөзүндө. Анан ошол учурдагы стиль, музыка стили, анан ырдоо жанры бүт бар ошол учурдагы ырлар, ошонун баарын камтып бергенге аракет кылдым. Андан ары угарман, көрөрман өзү кандай кылып баягы кабыл алат, ал көрөрмандын немесинде. Кандай жеткире ырдадымбы мисалы ошол. Бул дагы тойдо бийлегенге ылайыктуураак окшойт да, ооба. 80-жылдар ошондой го негизи бийлеген. Анан мен кийинки суроо мындай болуп атат. Азыр мисалы үчүн жар айтып чыгып атышпайбы көп ырчы айымдарчы? Сиз кимдин күйөө баласы деп күйөө баланы киргизген Instagram баракчаңыздан көрүп калдым. Ошол жөнүндө айтсаңыз, сиз кыз узатууда күйөө баланы киргизген. Негизи мындай да, баары эле ошо эмнеге жар айтасыңар, анан эркектер айтпайт деп беришти го. Биз мындай жар салуу деген өзү чоң жакшы нерсе да. Анан адамдын жакшылыгы менен бөлүшүүнүн сонунда. Анан азыркы учурда шоу-бизнес деп атат, өзү эле. Шоу-бизнес, чыгармачылык. Сен ошол тармакты эмне талап кылынып атса, бул бизнес кылышың керек, ошону изденип туруп, ошол жерди табышың керек. Анан мен ошол эле учурда жар деп эмес, эми мисалы Европада мисалы үчүн атасы менен алып кирдик го. Атасы менен кирдик. Бул деле туура нерсе да, атасы келип, баягы мындай баягы кыз баласын, кызны күйөө баласына тапшырып коюп, аябай жакшы көрүнүш да. Мен ошол менен кылып бир аруу кызым деп чыгарманы жазгам. Ошо көп жакшылыктарды бөлүштүм. Көп аталардын баягы айта албай турган сезимдерин ошол чыгарма менен бердик. Аны болсо Кыялбек Урманбетов жазган эл акыны сөзүн. Андан кийин кийинки ошо күйөө бала деп Гүлжигит деп койгонбуз. Гүлжигит деген ырды ошо Нурлан Алдаяров менен өкүл балам. Ошо ырдап чыгып, анан ошо күйөө баланы дагы бир даңазалап, кайын журттун астында, калың элдин астында кичине болсо дагы баягы кичине мындай көкүрөгүн көтөрүп дегендей баягы дух берип да. Анан азыркы убакта жаңы турмуш курган, үй бүлө куруп, же болбосо үй бүлө кургандан кийин деле жаңы үйлөнгөн кезде бир 5 жылга чейин кыйынчылыктар болот деп ойлойм да мен. Азыркы убакта башында балким бир кыйынчылык болуп, бири-бирин түшүнбөстүктөр болуп жаткан үй бүлөлөргө же жаңы үйлөнгөн үй бүлөлөргө үй бүлөнү бекем сактап калуу үчүн кандай кеңеш берет элеңиз? Эң биринчи ортодо биз деген сезим жасаш керек. Жашаш керек да. Биз деген. Меники деген болбойт да, биздики. Очок да ошол сезим. Жашаш керек, анан сый болуш керек экөөнүн ортосунда. Эң чоң сый. Ошол экөөнү эле жакшылап тутуп кармашса, жакшы гармония болот. Жакшы үй бүлөдө бир чоң сый болот да, мындай. Очок ошондо ошол эң чоң бирден бир мындай бактылуу болуштун бул же бир
үй бүлөнүндө дагы ортону сактап туруш үчүн ошол нерсе туруш керек. Анан жоопкерчилик көбүнчө эркек тарапта болуш керекпи же айымда? Негизи экөөндө тең эле, экөөндө тең эле. Вот экөөндө тең эле, вот көтүндөк болуш керек. Үйдүн тиричилиги, үйдүн ичиндеги жоопкерчилик аял затына тиешелүү дейм, туурабы? Ар бир нерсени. А сырттагы нерсе эркектик. Жакшы. Үй бүлө жөнүндө да сиз үлгүлүү адам катары кеңеш алдык. Эми чыгармачылыкта 20 жыл, жакында 25 жыл болот дейсиз. Бул деле аябай чоң убакыт да. Айтканга жеңил. Ооба да, сиз баштап аткан кезге бирдеги бала азыр 25ке чыгып уже чоң жигит, полноценный адам болуп калыптыр да. Анан ушу чыгармачылыкка жаңы киришип жаткан, сиздей бол эмгек сиңирген артист болгусу келип аткан, эл оозуна алынгысы келген, 25 жыл ушундай кызмат кылып артист болгусу келип жаткан жаш таланттуу жаштарга эмне кеңеш берет элеңиз? Ушундай ийгиликке жетүү үчүн эмне? Билим алыш керек, окуш керек. Баягы билимдүү адам эч качан талаада калбайт да, жерде калбайт билим. Анан албетте бул чыгармачылык дайым изденүүнү талап кылган кесип. Ар дайым изденип жүрүш керек. Анан талык басым керек. Же талант кайсынысы көбүрөөк басымдуу болуш керек? Эми баягы бекер айтылган эмес да, мисалы үчүн. Мындай талантты деле багыш керек да аздетип. Анан талантым бар деп эле немете бербей, баягы кандай десем, мактана бербей, билим сөзсүз түрдө керек да. Билимдүү болсоң сенин аң сезимиң, кругозоруң да кенен болот да. Туурабы? Ал бул талантым бар деп эле бирок мисалы үчүн билим албасаң, бул аябай чоң кесип да, биздин ырчылык кесип мисалы. Сен адамдарга болгон мамилең өзгөрүлөт, билимдүү болсоң, туурабы баягы. Сүйлөө сөзүң орду менен болуш керек. Ал бир эле ырдап кой эле кетип калмайсың да. Туурабы? Өзүңдүн маданияттуулугуңду көрсөтүш керек. Бул жерде көп. Ошонун баары болуш үчүн сөзсүз түрдө билим да керек. Анан адам кылган мамиле, туурабы? Көрөрманга болгон мамиле, бүт ошонун баарын болуш үчүн билимдүү болуп, жакшынакай ырчы болом, полноценный ырчы болом десең, сөзсүз түрдө билим керек. Жакшы. Коомчулукта билими бар деген сөз, диплому бар, билими бар деген баары бир бийик турат. Ооба. Сөзсүз билимди сурайт го, жогорку билимиң барбы депчи. Туура. Анан негизи адамга кыйынчылыктар сыноо үчүн келет деп айтат да. Анан ошо кыйынчылыктан кандай болуп өтөт депчи. Анан бакыт дагы сыноо үчүн келет экен да. Ошону көтөрө алабы, кандай болот депчи. Сизге сиз эмне менен көбүрөөк сыналдым деп ойлойсуз? Кыйынчылык мененби же бакыт? Мен эч нерсе мындай карап көрдүм да, мен жана психологияны окугандан кийин түшүндүм да. Бул ар бир нерсе, ар бир сыноо деп атпайсызбы? Сыноо деле мындай өзүңдүн көз каранды да, өзүңдүн алып жүргөнүңө көз каранды экен да. Ошол сыноону кандай кабыл алганыңа көз каранды экен. Ошо бакытты дагы. Эми кандай бакыт эмесем, кандайсың? Ошол учурду да мындай бийиктигиңи дагы, анан ылдый түшкөнүңү дагы, ошону кандай алып кетесиң, көтөрүп кете аласыңбы? Экөөнтүк. Ошол маанилүү экен да. Анан мындай карасам, ар бир ийгиликтин артында сөзсүз түрдө бир түшүк да турат, кыйынчылык турат, кыйынчылыктын артында сөзсүз түрдө ийгилик турат. Туурабы? Ошон үчүн бул жашоо ушундай да, мындай. Баланс болуп туруп, сактап калуу. Бир балансты сактап калуу, бул бир акыбалды сактап калуу, бул эң чоң жакшы нерсе да. А биз дайым ак менен караны арбаш менен тытыша беребиз да. Ошентип эле өтүп кетет экенбиз. Ошондо ийгилик сөзсүз кыйынчылыктын артынан келет деп ойлойсузбу? Түшүктүн артынан. Сөзсүз түрдө сен кыйналып, кысталып, эгерде бир кошок чыдамкайлык, ал жерде көп нерсе чыдамкайлык бар, мисалы үчүн. Ал жерде сабырдуулук бар, ошонун баарын бирдей кабыл алсаң, эртең сөзсүз түрдө ошол кесип сага кайра берекесин берет. Чыдамкайлык да маанилүү да. Анан азыр
селкиге деген ырыңыздан бир куплет сөз берип койбойсузбу? Аябай көрөрмандар уккусу келип атат болуш керек хит ырыңыз. Сиздин баарыңызды ачкан чыгармаңыз, Кокустан көрүп көңүлүм түштү, көргөнүм чынбы же калпсыз түшпү? Көзүңдүн оту жүрөктү өңсеп, кыйноого салдың кетирди үштү. Тилиме тили окшогон селки, дилиме дилиңи окшогон селки. Дарде саройго кабылып калдым, датымды угуп телмиртпей келчи. Датымды угуп телмиртпей келчи. Жүрөккө жүрөк табынсын селки, жүрөккө жүрөк жалынсын селки. Жанашкан бойлор, ширешкен ойлор, жылдыздан мончок тагынсын селки. Сиздин оозуңуздан жанымда отуруп алып ушул ырдап бергениңизге аябай кубанычтуу болуп атам. Сонун ыр чындыгында. Мындай эстен кетпей турган ыр, дайым ырдап чыксаңыз деле популярдуулугун жоготпойт. Азыр деле сурангандар көппү ушул ыр? Ошол ыры менен деле күнүгө ырдайм, мындайча айтканда. Күнүгө жакшылыкка барганда сөзсүз ырдайм, сөзсүз ырдатат мен. Аябай сонун. Мен азыр угуп алып, аябай жыргап, жан дүйнөм жыргап кетти да. Анан Сезбек байке, сизге бүгүн келип бергениңизге аябай ыраазымын. Көрөрмандарыңыз, биздин Жылдыз Тайм көрөрмандары менен, анан өзүңүздүн да көрөрмандарыңыз менен жылуу коштошуп алсаңыз болот. Эми келиңиздер, силерге да чоң рахмат. Дайым тунук эфир каалайм. Ошо өзүңүздөрдүн көрөрмандарыңыздарга дайым жакшы адамдарды чакырып, жакшы пикирлер менен бөлүшүп тургула. Сиздер да жакшы пикирлерди калтырып жазып, комментарий калтыргандан калтырып туруңуздар, то есть. Анан сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, элибиз журтубузда тынччык болсун, молчулук болсун. Жайдын саратанынан аман эсен чыгып, күркүрөгүңүзгө жетип алалы, күркүрөгүңүздө дагы эгиндерди жакшылап терип алалы, мол болсун. Ошол элибизде эң баштысы бейпил жашоо болсун. Чоң рахмат сизге дагы Сезбек байке, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Дагы көп селкиге сыяктуу хит ырларыңыз жаралсын. Ушинтип маек берип жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кийинки эфирлерде жолукканга чейин аман туруңуздар.